кызыкка келген курагым, 40 жаска келген убагым, келген убагым деп. Ата бизде эмне, биз 20 жыл ичи жалаң эле таптаза жүрдүк дейсиңби? Сиз ал тургай интервьюга деле эркелеп келдиңиз го. Бир эле жерде колдонбойм ошо өзүмдүн бетимди. Больницада гана колдонбойм. Унчукпай. Өзүм күнөөлүүмүн да, баардык нерсеге өзүм. Сырларыңызды деле айтып кое берет экенсиз, э? Свободно жүрө бер. Болгону үй бүлөң бар экен, мен бар экен унутпа. Мен колумдан ырдагандан башка эч нерсе келбейт экен деп бир айтып бердиңиз да. Акча да керек экен. Султан Садыралиевге эмнеге хейт жок? Мени кыргыз эли толтура эле жаман көрүп калмак. Мен жаман кылыктардын баарын жутуп койгон бир киши бар да. Сыртка чыгарбай. Мени өзүнө алып алганчы. Бул Сереп ТВ подкаст, бизде конокто Султан Садыралиев. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Сиз экөөбүз көп жылдан бери интервью кыла албай, аябай көп даярдандык окшойт. Улам бир шарттарга байланыштуу себептер чыгып калып эле, түрдүү себептер чыгып калып, убакыт, саат эми келиптир. Рахмат. Келгениңиз үчүн рахмат. Анан ушунча көп жылдан бери пландап, ойлонуп, көздөп келгенден кийин кененирээк ачык сүйлөп бересиз деп ишенебиз. Ооба. Журналисттерден деги эле интервьюдан кача берет экениңизди билем да, мен сизди көп жылдан бери эле. Эмнеге качасыз? Эмне кылып биз коркуттук сизди? Мен биринчиден жалпы Сереп ТВнын катталуучуларына, көрүүчүлөрүнө салам. Ар бир үй бүлөгө тынччылык, токчулук каалайбыз. Эл жерибизде тынччылык болсун эң негизгиси. Мен негизи интервьюдан деле качпайм. Болгону эмне жөнүндө айтасың деп эле ойлоно берем да. Кечке бир мындай бир мааниси жок эле интервью берип кечке жүрө бергенде да. Анын кийинки мурун бир көңүлүм калган окшойт. Мурун бир 10 жыл мурун интервью берсең эле башкача кыйшайтып, башка жагынан айттырып. Тамаша бирдеке айтып койсоң, аны именно ошол жерин үзүп алып, кесип алып, то есть ушундай бирдеке кылган үчүн көңүлүм калып калган окшойт. Анан бир жылдары анын үстүнө ар жерде отуруп, интервью берип, кечке ушинтип жүргөндөн дагы бир убакыттар мындай бир жадаган учур болгон да. Мына айткам, бир аз кое турайынчы, кийинирээк шашпай бир сүйлөп берермин депчи. Азыр убакыт келдиби? Убакыт келди, бир аз кеде сүйлөшүп турса болот. Анын үстүнө улам жаш өткөн сайын, чоңойгон сайын мындай ойлорубуз өзгөрүп, кичине баалуулуктарыбыз башка жака бурулуп, Баалуулуктар өзгөрүлөт, ооба. Тереңирээк сүйлөгөнгө даяр болуп калып турбайлыбы? Эми укмушта эле терең сүйлөгөн, баягы сөз баккан бир укмуштуу эле адам эмесмин, бирок мындай бир кандай десем экен, бирдемсени кылыш үчүн, бирдемсени аткарыш үчүн көп ойлоно тургандай болуп калдык да. Мурун мындай ойлонбой туруп кыла турган болсоң, азыр бирдемсени кылып алсаң, кечке ошону кандай кылсам экен деп ойлонуп жүрүп убакыт өткөрүп аласың. Же болбосо бирдемсени туура эмес тез чечим чыгарып кылып алсаң, ага кечке өкүнөсүң. Эмнеге ошентем деп өзүңдү жеп, өзүңө комментарий берип кечке. Ушундай учурлар көп болот мендечи. Мындай өзүңүздүн үстүңүздөн көбүрөөк критика кыласыз, э? Көп критика кылам. Кээде бир мурунку интервьюларымда бир көрсөм иногда эмнеге ушинтип сүйлөдүм экен деп ойлонгон учурлар болот да. Ошондон улам бош керек ошо көп интервью бербей калган. Анын үстүнө мурундагы бир көп жылдар мурун, бир 10 жыл мурун интервьюларга чакырып алып, бир жылдар ушундай болуп кеткен. Болгон бирдекелерди сурап, болбосо отжимание кылдырып, кичинекей жаш балдар эле жанагындай ар жерде Жарыштырып, бирдекелер кылып эле бир мындай алганда маймылдай кылып эле кыйнай берген учурларды көрүп алып, бир ренжиген учурларым болгон да. Эмнеге ушундай депчи. Но ошондон айынан да болду болуш керек деп ойлойм да. Бирок азыркы күндө көп ошо подкасттарды же болбосо баягы интервьюларды көрсөм, жакшы да. Сонун болуп сүйлөшүп, баягы
Эми ал кезде да мындай болчу деп айта албайм. Эми өзү ошо өсүп келатат да, жыл сайын ошо өзгөрүүлөр болуп турат го негизи, ошону айткым келди. Биз журналисттер да башка форматка балким чыгып аткандырбыз. Ошондон улам болуш керек. Чоңойдук, өстүк деп атпайлы, жакында туулган күнүңүз болду. Кызыкка келген курагым, Ушундай 40 жашка келген убагым. келген убагым деп жазып пост чыгардыңыз, куттуктап атышат сизди, биз да куттуктайбыз. Анан 40 жаш жөнүндө эркектер 40 жашка чыкканда бир экстримди каалап, стилин өзгөртүп, бир башкача болуп, мотоцикл айдагысы келип, ушинтип калышат дейт го. Сизде эмне болуп атат? Мен 40 жашка эмес, негизи эле бир 30дан ашкандан баштап эле өзүм башка бир дүйнөгө кирдим да. Мурун бирөөлөргө тарынган болсом, тарынбай калдым. Баягы шүгүр келтиргенди абдан үйрөндүм. Баягы кандай десем экен, бир үй бүлөңө жеткен бир жумушуң болсо, ошондон өткөн байлык жок экен деп, ошол нерсеге шүгүр кылганды үйрөнөт экенсиң. Анан жашоонун жалган экенине толук көзүң жетет экен. Андан кийин бул 40ка келгенде өзгөрүүлөр көп болот экен. Мисалы, мурун олуттуу болгум келип, мисалы жандай чоң көрүнгүң келсе, 40тан кийин жаш көрүнгүң келип баштайт экен да. Эми кандай ал жаш көрүнгүң деген? Баягы мурун байкелер, баягы эжелер айтып калат эле го. Мен өзүм мынча болгом, мен жүрөгүм жаш, 18де жүрөгүм деген сыяктуу ошондой болуп, бул жүрөк эле картайбайт экен. Анын үстүнө баягы экөөнүн ортосуна калып кетет экенсиң, же чоң эмессиң, же кичинекей эмессиң. Андан кийин баягы орто жаш деп айтылат экен да. Эми статистика боюнча алсаңчы, дагы бир 40 жашайсыңбы, ана Кудай билет. Бирок эми жашагың келет, өзүң оюңа келсе эле 100ге чыккың келет. Эми Алланын берген жашын жашайсың. Анан кийин 40 жашта бул сон экен негизи, мындай кантип айтсам экен. Мурун 40ка келген кишилерди көрсөм, чоң эле киши көрүнчү магачы, деп өзүм бир 20 жашымда деп бир 40 жаш тойлорго барып калсам, ал эмес 30 жаш тойго барсаң деле чоң бир байкенин тоюна баргандай болотчу. Ал кезде анын үстүнө мындай пальто кийип, тумак кийип алышчу эмес беле? Билбейм, бир ушундай көрүнчү да. Анан азыр болсо жаш эле экен деп каласың да, ойлончу. Сон негизи бардыгы сон. Бирөө айткандай 40 жаш сон курак экен дейт да. Бир досум эми үйлөнүп атса, бир досум Кудай күтүп аткан болот. Ооба. Бир досум 3-үчү аялын алайын деп жүрөт дегендей. Ар кандай категориядагы адамдар 40 жашка чогулуп калат. Ооба, эми баягы эле 30-да оро корбогон 40-ында кыраша албайт деп коет го. Ошондой болуп, баягы ар бир адамдын өзүнүн баягы бала кезде кыялын ким эрте аткарса, ошол эртерээк токтолот дегендей сөздөр бар да. Анан кийин кээ бирлер баягы 40ка чейин мээнетти кылып туруп, анан баягы бала кезинде кыла албаган нерсени 40тан ашкандан кылып баштайт экен да. Кээ бирлер бар, бала кезинде эле балекеттин баарын кылып көрүп таштаган балдар бар, уже 40тан кийин мындай токтолгонго аракет кылгандар бар. Сиз кайсынысына киресиз? Мен ошону өзүм деле билбейм кайсынысына киреримдичи, бирок бардык нерсенин жакшы жагына жоорогонго аракет кылам, жакшы болгонго аракет кылабыз. Себеп дегенде эми бул жашоо өзү бир турмуш неме го, күрөш го, мындай күрөшүп жашайсың өзүң менен өзүң. Эртең эмне болуп кетерин билбейсиң. Айжан айткандай эле бир ай мурун бир кылган кылыгың үчүн өкүнүп отурган учур болот. Эмнеге ушинттим депчи, мисалы. Ошон үчүн аракет кылабыз, эми жакшы жагын аракет кылыш керек. Баягы коомго зыян тийгизбегенгечи, пайда тийбесе кечирип коюшсун, но зыянын да тийгизбегенге аракет кылып жашаганга аракет кылабыз. Жана сөзүңүздө
шүгүр кылып атам деп атпайсызбы? Шүгүр кылып калдым, кайсы бир курактан кийин жашоону мындай жыргап эле жашай бериш керек экен деп ыраазы болуп калдым, топук кылып калдым деп атасыз. Анан мен көпчүлүк респонденттерден интервью алганда аркасынан ошол нерсеге кантип жеткенин айтып беришет да. Анан адатта көпчүлүгү бир башынан сыноону көргөн болушат же динден өзүн тапкан болушат да. Сиз ошентип топук кылып калганыңызга эмне себеп болду? Эми мындай карасаң, өзү алдына гана карай бербеш керек экен да. Арт жакты да караш керек. Арт жак эмне болуп атат депчи. Алды жагын карай берсең дагы ага жетиш кыйын да. Алды жагың айга чыгып кетсе кантип айга барасың? Арт жакты да караш керек. Артың кандай болуп атат? Анан экөөнүн ортосунда баягы ошон үчүн айтып коет экен го, баягы апаларыбыз, аталарыбыз айтып калчу эле, элдин башы бол, аягы бол, ортосу бол депчи. Ошо ортосунда бир жүрсөң, өзүң калыстык сөзүң айтып, болбосо баягы тынчыраак жашапчы. Анан мен деген ооба эми кагылып согулуп келип анан кыласың, баардык нерсе сразу болбойт да. Анан турмушта ар нерсени көрдүм, мисалы бир учур болду, ырдап чыгып, баягы 18-19 жашымда эле мен ырдап баштадык. Кичине эл журт таанып калды. Анан бир аз көпкөн учурлар болду. Оорудук, чала була. Баягы жылыз оорулар менен. Анан ошентип отуруп ойлонуп көрдүм, отуруп, мен эмнеге мынтем депчи. Анан өзүңчө эле мынаны кылам, тигини кылам деп тырышып берген болбойт экен да. Жөн эле тынч, өзүң менен өзүң. Болот ушул деп жашаганга үйрөнсөң, жашоо ушунчалык жеңил экен. Жеңил жашайсың, спокойно. Бирөөгө тарынбай, же болбосо тагдырыңа тарынбай, наалыбай, мындай алгандачы. Кээ бир адам болот го, мындай интернеттен көрүп отурсаң, ар кандай адамдар наалыйт отуруп алып. Бул өзүнүн жашоосун бирөөдөн күнөөлөгөндөр бар го. Бул мынтпей койду, анан мен ошондо мынтип калдым деген сыяктуу. Башкалар милдеттүү болгон. Ооба, бар башка бирөө милдеттүү болгонсуп. Жок, ал сен өзүңдүн гана тагдырың, өзүңдүн жашооң. Сен ийгиликке жетсең да бул өзүңдүкү. Сен ылдый түшүп кетсең да бул да сенин өзүңдүкү. Баягы жашоодо биз өзүбүзгө режиссербуз да. Биз кандай кылып туруп эме кылсак, элестетсек, биз ошентип жашай алат экенбиз. Могу жашоону могу болгон возможность деп койсо болобу. Мисалы баардык нерсенин баарын бул Аллах Таалам бизге берген экен да. Болгон биз ошого достойнубуз, биз ошого. Мына ошол маселе ошол жерде да. Анан достойный болбосоң, конечно, жетпейсиң эчтекеге. Жүрө бересиң. Ошон үчүн мындай спокойно жашаш керек экен. Жана бир билимдүүлөр айткандай, сен өзүң айтып атпаймынбы жана, мисалы ошол эле топчуларды. Сен бирөөсүн туура эмес топчуласаң, аягына чейин туура эмес топчуланып атпайбы? Ошол сыяктуу болуп, баардыгын туура алып жүрсөң, жашоосун сен өзүң тагдырыңды мындай кыйынчылыкка алып бара турган болсоң, ал дагы сен өзүңсүң да. Бирөөдүн эч күнөөсү жок эч кимдин. Бир да адамды күнөөлөгөнгө мүмкүн эмес. Ар бир адам бул жашоого жакшы, бир бактылуу болуп жашаганга милдеттүү. Баардык адамга татыктуу жашоо болчу. Болгон өзүң жетишиң керек. Өткөн жылкы концертиңизге бардым. Экөөнө тең бардым. Апрелде, июньда койдуңуз, анан Майда да койдум. Майда да койдуңуз. Мен экөөсүнө бардым. Анан концертте мындай байкап отурсам, фанаттарыңыз баягы шоктонгон, кыйкырган, сахнага чуркап чыккан фанаттарыңыз токтолуп, шоктонбой, башкача болуп калышыптыр да. Сизге ошол аудитория жактыбы? Мага абдан жакты. Баягы эмнени эксең ошону оросуң деп коет го кыргызда. Ошого толук көзүм жетти. Себеп дегенде бир ошол менин көрмандар десек болот, угармандар баардыгы сонун. Баягы өзүмдөй эле болуп калган да, баардыгы токтолгон. Мынын арасында жаштар да келип атты. Бир сүрөткө чыгып атат бир кыз келип. Мага жана Сүйүү тамчысыз деген жаңырыңыз абдан жакты дейт мага. Болбосо чыккан 20 жыл болгон да. Анан күлүп койдум, рахмат депчи. Ушундай болуп
биздин көрөрмандар, угармандар сонун аябай ар бир концертте ушунчалык маданияттуу, анан бир мен кыялдангандан да жакшы отуруп беришти десем болот. Менен ырдашып, ар бир ырымды колдоп ырдап, ар бир ырымды билип ырдап, мен ошодон ырахат алып аттым. Эми баягы бир сборный концертке же болбосо бир топурга барып ырдасаң, эми баары сенин көрөрманың эмес да. Бул өзүңдүн концертиңди койгондо жалаң өзүңдүн угармандарың, баягы сени сыйлаган, талантыңды баалагандар келет. Сиз үчүн келгендер. Анан кийин баягы баардыгы отуруп алып ырларыңды билет, ырларыңдын тарыхын билет. Бул мончанчыл ырдаганды элестетип, клиптериңди элестетип сонун болот экен. Мага абдан жакты. Учурдан да пайдаланып жалпы бардык ушул угармандарга, кыргыз элине ыраазычылык билдиргим келет. Себеби ушундай эркелетип жүрүшөт да ушул убакка чейин. Баягы жаманыңды жашырып, жакшылыгыңды ашырган адамдар да баардыгы. Мен идеалдуу эмесмин да мен. Менде да күнөөлөр көп кетет. Бир жерде ашыкча сүйлөп коесуң, же болбосо бир ар кандай мастык, жаштыктар болот. Ошонун бар. Көз жумуп коюшат. Көз жумуп коюшат ошонун баардыгыначы. Коем бул эрке бала да биздин кыргыздын эрке баласы дегенсип мындай ошол сезилип турат да. Баардык жерде кечирип коюшат. Ошого ыраазымын. Ато бизде эмне, биз 20 жыл ичи жалаң эле таптаза жүрүп дейсиңби? Ар кандай нерселерди кылдык. Ошонун бирөөсү баардыгына көз жумуп, сыйлашып, урматтап турган эл бар экен. Жыргап эле жүрөбүз, эркелеп. Сиз ал тургай интервьюга деле эркелеп келдиңиз го. Ошондой да жумуп жүрө беребиз. Бир сыр айтайын, Сыр эмес, эми айта берейин да. 2 күн койдук, 2 күнгө пландадык. Кечээ тартышыбыз керек болчу. Мен даярдангам. Кечирип сурайм. Тарта албай калдык. Бүгүн тартышыбыз керек болду. 1,5 саат кечигип келди. Анан сиз өзүңүз айткандай көрөрмандарыңыз сыяктуу жалпы эле кыргыз мен да кирем да элдин ичине. Анан кийин эркелигиңизди кечирип эле койдук. Унчукпай. Рахмат. Ооба, болот. Эч нерсе болбойт. Эми ошол да ошонун баарын сезем менчи. Баардык жерде сезем ошону. Ошо элди эле көндүрүп салды окшойт, эркелете берип ушунда. Бирок мен тааныгандар мени бир жерге чакырганда, ишин чакырат, 5ке барышым керек болсо 4кө чакырып коюшат да. Баары 5ке келет депчи. Мен деле аны атайын жасабайм. Болуп калат ушундай бирдеке. Кээде мен өзүм мындай кантсем айтсам турат. Мен бирөөлөр көп кесиптештерим мисалы тойго заказ алса жазып коюшат. Интервью бара турган болсо жазып коюшат. Менен баягы план менен иш алып баргандар да көп да. Мен такыр план менен иш алып бара албайм. Унутуп кала берем бирдекенчи. Анан кээде былтыр ушундай окуялар болду, толтура эле. Кочкорго кетип калсам, бирөө чалат, келет асып тойго деп. Каяка айтсам, шаардын бир кафесине айт. Барып эле бүгүн десем, мен сизге 10 күн мурун айттым, унутуп калыптырмын менчи. Ошентип кээде уят болуп каласың бирдекелерден. Бирок аны атайын тим эле жасабайм да. Анан жазып да койбойм бирдекелерди көп. Анан бирок жыл өткөн сайын эметип баштайт экенсиң, уялып. Кой депчи. Айтпадым белем, коюм дейин депчи. Анан эми өзүң концертин кое турган болсоң, ушундай ал болсо уже чыкпайт мердинчи. Числолорду билесиң да, ал уже ответственный өзүң жумушуң. Атыгы ответственный жумуш, но мында эме көнүп каласың да, 1 күн калганда дагы бир чалып койсо экен дегенчи, анан кээде чалбай коет, айттык болду келет да дегенсипчи. Анан ошонун айынан ушундай бир кечигип калган учурлар болот. Бирок баарын түшүнүшөт. Анткени мен бетимде же болбосо мындай неме жок да, мындай бул атайын кылды деп көрүнбөйт ал баары бир. Анткени мен атайын кылбайм. Ал ушундай. Шенес. Эркелик жөнүндө бир көрөрманыңыз машина белек кылып койду да бир жолучу. Ошентип бере беришеби? Мен мындайларды кайыптан деп коем. Кайыптан келген белектер деп коем. Болуп калат кээде баягы атын деле аташпай деле.
мен айтпай эле кой, хайп деле кереги жок андай. Азыр хайп деген сөз чыкпады. Жөн эле баягы сыйлаган убагында бала кезде көп ырларын менен чоңойгон инилер бар, мыкты. Кээде бир машинаңды көрүп калса, байке муну айдабай, муну айдачы деген эме кылгандар бар. Өзү бардык жерде эле келетет чындыгындачы. Үй салып жүрдүм, үй салганда да көп өзү эле бүтүп атты. Баягы ошо хадистеги айтылат экен го. Там салсаң баштай бер коркпой депчи. Өзү бүтүп калат Аллахтын жардамы менен деп. Ошондой не иш кылсаң деле өзү бүтө берет. Бирөө бир жагынан жардам бере калып, мисалы ошо үй салып атсам, баягы историяман көрүп калып, менден диван деп берип жиберет, бирөө менден холодильник, бирөө менден стиральник. Ушинтип эле ушундай да толтуруп коюшат. Анан мага бул керек эле деп мынтип ойлонуп отурсаң, ошол деле келип кала берет. Баягы сыйлашыпчы. Анан ошентип ошонун ичине элдик адам деп коет турбайм мен. Эмем түшүнүп келатам андайды. Мурун баягы чыгармачыл адамдардан ушундай баягы эле кыргыздын макалдары укмуш го негизи эле. Ырчы менен молдону эл бакканга милдеттүү десем, эмне деп атат, эмне сөз бул деп түшүнбөчүмүн. Көрсө чындыгында баягы элдин немеси болот экен. Эл ушинтип сыйлап турат экен да. Ошону көп сезем. Анан кээде бир эле жерде колдонбойм ошо өзүмдүн бетимди. Больницада гана колдонбойм. Больницада баары кыйналып турат. Бир жолу аябай тил уккам да больницада, бир көп жыл болуп калды. 10 жылдай болуп калды окшойт ага деле. Ушундай очередь болуп калат го азыр больницанын баардыгы очередь го, барсаң там өпкөңдү текшерейин десең, жүрөгүңдү текшерткен бир жериңе барайын десең 30-40 адам баягы бетиңди таанып коюп, медсестралар болсо бирөөсү көрүп калып, жүрүңүз сиз бир өтө бериңиз десе, өтүп койгом да бир жолу ушинтип чыгып келатсам, бир 2-3 жаны кейип отурган адамдар мени карап, ушулардыкы өттү деген сыяктуу сөздөр угулду да кулагыма. Ушунча жаккан жок. Анткени биз коңуп калган экенбиз да, баягы сени сыйлайм тияк бияк дегенгечи, мындай молодец, сени көрүп жүрөбүз дегенге, анан ушунчалык удар болду. Ошон үчүн ошол элдер очередь болгон жерлерде бетимди колдонгонду абдан жаман көрөм. Баягы таанымалдыгыңды колдонгондучу. Эң ким арты дейм болду, ошол жерде туруп өзүм менен өзүм, анткени ушунчалык жаны кейиген адамдар көп болот. Эл менен эл болуш керек. Ошол. Менин көрүүчүлөрүм мендей эле болуп калышкан деп айтпадыңызбы? Анан сахнадан туруп, өзүңүз сүйлөп, анан сырларыңызды деле айтып кое берет экенсиз, э? Ооба. Айтып кое берем. Бул ишенимби же эмне? Ооба, эми ал анда турган эмне бар? Эми болгон нерсеңди, эми ырга тиешелүү, чыгармачылыкка тиешелүү сырларды айтып койсо анда турган эчтеке жок деп ойлойм. Өткөн кеткен нерселер да бар. Бардык адам түшүнөт. Анан дагы бир сырыңызды айттыңыз да ошондо. Июнда концерт, ат мен алып кетейин деген, силердин алдыңардагы жоопкерчиликти сезип, мына алдыңарга чыгып атам, муну болтурбай кое алган жокмун дедиңиз да. Анын алдында эмне болду эле? Бир ушундай бир эми муну толук айтып бере албайм, бирок бир ушундай бир өзү негизи баягы жаман менен жакшы эр шаркак жүрөт экен да кээде, ак менен карадай болуп, күн түн сыяктуу болупчу. Анан ошол учурда бир туура эмес бир нерселер болуп кетти, бирок эми айтып атпайм башынан баштап. Жана өзүм күнөөлүүмүн да, баардык нерсеге өзүм. Адам өзү күнөөлүү болот да, ошо учурда өзүм бир аз ары бери болбой, мындай кантип айтсам экен, түшүнүксүз бир нерселерге кабылып калып, анан ошо концертте астында ошо баягы ооруп калып, муздакта калып калып, анан мындай ооруп, башкача оорудум да, мындай өнүм бүтүбүн аз калганда, уже бир 3-4 эле күн калды концертке, мен үнүм чыкпайт. Переживание андан бетер үстүнө минип алды. Эми фонограмма концерт болсо маселе жок, ымырдап кое бересиң барып анан.
ошол учурда ушундай нерселер болду. Анан ошону бир сахнада бир ачылып айткым келип барып баягы элге даттанып алгым келди да, мындай алгандачы. Мындай даттанып салгым келип барып койчу дедим кайра. ТикТокко чыгарып жибересиңер дедиңиз го? ооба, кереги жок дедим да. Демек азыр деле айтпай турган нерсе экен, түшүнүктүү. Ошол концертке отурулай эле Москвада да концерт кое турган болгонсуз. Анан кийин жакында сиздин бул концертиңиздин анонсун чыгарсак алдына жазып атышты да. Биз ошол Билеттер сатып албай калдык деген сыяктуу. билеттер Акчасын алып койду деген сыяктуу. Акчасын алып койду. Ой, алар да мен депрессияга киргизди аябайчы. Мен бир сыйра депрессия болдум мага да. Баягы өзүңүн баягы эмеңе сөз тие берсе жаман экен да. Ошол концерттер өтүп аткан учурда ошол былтыр бир бала келип калды. Москвадан келдим байке, ушундай концертиңизди уюштуралы деп. Арбат холл деген Москвада концертный залга, чоң зал. Ошол жерге концертиңизди өткөрөлү деди. Мен деле бойдо эчтеке жок, мейли сүйлөшөлү деп. Анан ошо менен аларга айттым, анан астында мен мурун бир баргам Москвагачы, барып өтө албай келгем. Анда деген баягы Чубак ажы менен ошо Максат ажы көп деген биздин ажы алымдардын эмелери көп болчу менде. Анан астында бир балдар менен даватка да чыгып келгем. Жүр дегенден барып даватка чыгып, анан аякта да даватта оратор, укмуш балдар бар дейм азырчы даватта мыкты айткан. Анан ошолорду таасирленип телефонго тарткан, видеогочу. Өзүмдү тартып. Ошондойлор бар эле, ошолорду тияктан Москванын ФСБсы көрүп. Бул чета ушундай адам окшойт деп коркунуч келтириши мүмкүн. Как раз ошол маалда аякта топулаң жанагы болуп аткан эме менен. Анан кийин өтө албай келгем. Анан айттым, жигиттер, мен Москвага бара албайм. Мени өткөрбөйт десем, биз сүйлөшүп койдук. Бирдеке коридор деп коет экен, зеленый коридор бу, ушундай иш. Сизди алып өтөбүз. Баары сонун, чечилген. Сиз рекламаны кылып эле коюңуз азыр. Барам деп эле коюңуз. Биз биягын кыла берели. Сиз обязательно өтөсүз. Мен сомневаться эттим бир-эки күн. Анан жок, болот точно деп сүйлөшүлүп. Анан эми биздин өзүнүн гонорары бар да. Биздин чыга барабыз деген сыяктуу. Тем более 10 адам. Билеттер алынган баарына самолетко. Барабан артта туруп калат го, музыкант балдардын баардыгы биздин. Ошолордун баары бармак. Анан ошо сүйлөшүүлөр жүрүп, гонорарын чечип биз ал концерттен кийин алабыз да гонорарды. Дегенен ал сүйлөп коюңуз деди, мен сүйлөп койдум, Москвага силерге баратам деп. Анан Арбат холдун почти жарым залдан көбүсү даже өтүп кетти. Ал жака канча 5000 киши батат беле? Жок, 2500 дей го. 2500 киши дей мындай. Анан кийин көбүсү өтүп кетти. 3000 рубльден, 2000 рубль, 5000 рубльден ушундай да, аллар ушинтип коюп атат. Эми сөзүн кыскасы мындай бир. Мен сөзүн кыскасы бир ак машинам бар болчу. Мен биз деле баягы запас менен укмуш акча менен жүрбөйбүз да. Эми шүгүр жашоо, бирок анчалык эмес да, эми банкка салып койгон акчаларың бар адам эмесмин да. Ошол машинамды саттым. Ал деле жетпей калды. Күндө ошол маалда тойго чыгам. Аны азыр артыраак айтып берем азыр. Анан ошентип билеттер сатылат Москвадачы. Элдин баары ала берет. Мага историяга бөлүшөт. Карасам эле помню деп жанагы 5 билет алдык курбу кыздар менен. Анан мына жигитим алып берди 2 билет. Көбөйүп кетти да, анан мен точно өтө аламбы жок деп кайра переживание башталды менде. Анан тегилерге чалам. Мен өтө аламбы? Ой, байке, не переживайте, все нормально, өтөсүз, болду, чечилди. Анан деп аткан учурда бияктан сураштырдым, аэропорттон сураштырдым. Аякта представитель МВДга байланышка чыктым, Москванын. Анан алар айтат, жок, сен келе албайсың, сен Москвага такыр келе албайсың, сага болбойт, запрет кылып коюптур. Баягы кыргызда тааныш деген нерсе бар го, салмай кал.
тааныш салсакчы деп баштадык. Анын да болбойт. Такыр болбойт. Сөздүн кыскасы болбойт. Анан тигилер чалмай болбойт экен. Эми элдин акчасын кайрып берели жашынакай кылып. Сен болду байке. Сиз 3-4 күн деңиз. Биз 3-4 күндө кайрып берели баарын. Дедилер, мен дагы рахмат ушундай кылалык, кийин документтер чечилсе, кийин кайра барабыз. Деп сүйлөшүп, анан кийин видео кайрылуу жасадым, ушундай. Бир жумадан кийин деп чатайын запасым. Бир жумадан кийин акчаңарды кайрып берет. Ошо менен 1 ай өттү, 2 ай өттү. Тиги бир туугандарды таппай калдым. Мен баардык нерсе Алладан. Бирөөгө эмне кылсаң, обязательно өзүңө келет алчы. Менен бейжай айылдарды, бейжай кишилерди бирөөдү каргаганды да жакшы көрбөйм. Жашоо өзү баардыгын өз ордуна коет. Аллах таалам кимди ак экен, ким кара экенин билет да. Анан кээде да угуп калам, заявление жазбайсызбы дегендерди да угуп калам, анан заявление деле жазган жокмун. Койчу деп, өздөрү чечилет деп. Дагы бир окуя айтып берем ушул жөнүндө азыр. Анан жок болуп кетти сөздүн кыскасы. Кийин албай калды, башына 1 айдай ана мына менен жүрүп отуруп жок болуп кетти. Анан элдер мени жеп баштады. Уже ар кандай сөздөр жазып баштады. Ошол акча сизге жукмак беле, анан биздин акчаларыбызды алып деген сыяктуу. Сиз алып койгондой болуп атат да. Как будто мен алып койгондой. Анан айттым, менеджериме айттым, Кундузга, Кундуз келем. Төлөйлү депчи. Сбербанк деген түмөле бар экен. Мен мурунан угуп калчумун да, бирок биздин Мбанк сыяктуу турбай. Отуруп алып туруп группа ачтык. Кайра башынан бүт Кыргызстан номеринин Кундуздук эле бар, менеджерим. Калган бар российский номер. Которуп аттык, бир машинамды сатып котордум. Анан кийин ал да жетпей калды. Анан тойлордо жүрөм. Продуктуга гана алып калам. Калган баарын котором. Ушу эл бирдеке дебесин депчи. Ошондо да азыркы күнгө чейин кээде калып калгандар бар да, дагы бир 10го жакын адамдай бар да, жазып жүрөт. Эми буюрса ушуларды дагы жумуш башталса берип кутулуп салыш керек болуп атат. Канча миллиондун 1 миллиондон ашып кетти да, рубль менен. Жебеген самсага акча төлөп. Ушундай болду. Эми баары мен өзүм баягы оюм таза болуп, ушул нерсени адал болуп баарына кылган болсом, чындык бар болсо ал кайрылат деп ойлойм мен. Илгери бир 10 жыл мурун, 10 жылдан ашып, 13-14 жыл болуп кетти. Жаңы үйлөнгөм анда. Москвага барып 2 күн концерт койдук кафеге. Анан 2 күн концерт бүткөндөн кийин анда баягы черныйлар деген өнүк турган кез уюштуруучуну жүктөп кетиптир. Акчасын баарын алып коюптур. Эми билбейм, мага ушинтип айтты да. Концерт аябай жакшы өттү. Анан бир ала турган акчам, гонорарым бар болчу. Албадым. Ал да жаңы үйлөнгөн бала болчу, келинчеги уйлады. Биз деле сонун кылалы дегенбиз, ушундай болуп атат депчи. Эптеп мага жол киреге табып акча учур берди. Бир тыйынсыз эле келдим. Анан 1 айдан артыңан салабыз акчаны тутасыз. Ошон 1 айдан кийин чалдым, саласыңар, чалбады. 1 ай 2 айдан чалдым. Саласыңар? Жок. Мен өзүм деле мындай эле жашап атам, квартиралап жүргөн кезим. Анан кийин койчу дедим. Тажап кеттим уже 2 жол чалгандан. Бербесе бербейт да. Калды ошо. Калды да. Анан бир 5-6 жыл эле өттү. Бирөө чалат. Жолуксак болобу деп. Эмне болот десем, той боюнча эле деди. Мейли, моундай жактамын, келиңиз дедим. Келип туруп, мурунку акчаман 2 эсе кылып туруп акча алып келип калыптыр. Баягы Москвада билесиңби, мен ошондо кыйналып калгам. Мисалы, мага ошол малда 10 сом бере турган болсо, 30 сом алып келиптир да. Чорналар салып кетпептирби негизи? Билбейм, эми ошентип айтышты, мен эми өзүм көрбөгөндөн билбейм дейм. Кайга эмне кылды ал кездечи. Өзү эмне деп актанды дейм да. Ошентип актанганда акчаларыбызды алып койду депчи. 15 жыл болуп калды, 14 жылдай болуп калды да, жаңы эле үйлөнгөм. Ошон үчүн
адал нерсе болсо ал обязательно кайтарылат деп ойлойм да. Ошон үчүн мени көрүп аткан ошол Москвадагы билеттерди алып ушу мен келбей алганыма таарынган бир туугандар болсо ушуну билип жүргүлө. Ушундай нерсе болгон ушунда. Ошо силердин ошондойдун айынан мен 3 ай Инстаграмга чыккан жокмун еще. Байкадык. Чыкпай жүрдүм, уялам чыккандан. Чыксам эле баса калчудай болуп. Кээ бирлер жаман көрүп атты. Бирөөлөр мисалы туулган күн менен куттуктабайт мени. Азыр ушундай болуп калды го заман. Инстаграммен бирөө бирдей кылбасаң эле как будто отношениясы. Ошол кезде Мирбек Иманбеков досум концерти болот. Анын рекламасын чыгара албайм жада калса. Аны элдин баары туура эмес ойлойт. Бул эмнеге анте албайт, чыгарбайт, эмне көрө албайбы деген сыяктуу. Жок, кайдан? Кулак мээ тынчыраак болсун Кулак мээ тынч болсун деп туруп турдум да. Биягын бүтүрүп алайын депчи. Концертте ачык айтып аттыңыз деп атпаймынбы? Анан азырда сөзүңүздөн улам ошону эстеп кеттим. Менин колумдан ырдагандан башка эч нерсе келбейт экен деп бир айтып бердиңиз да. Анан ортодо ошо былтыркы жылга чейинки убакыт аралыгында 5-10 жылдын айланасы көп убакыт тыныгууда жүрбөдүңүзбү? Башка ишке башыңызды салып көрдүңүзбү? Башка ишке деле кыйратып деле башым салган жокмун. Бирок эми бирдекелер кылганга аракет кылып көрдүм. Башка бирдеке кылып көрсөм депчи. Көрсө ошо колдон ырдагандан башка эчтеке келбейт экенин сездим да. Эмне иш кылып көрдүңүз? Эми ар демсе мисалы ошол эле бир туугандар менен мал багуу сыяктуу мисалы ушинтет го эми бирдеке мал байлашып анан дагы бирдеке жок. Анын үстүнө мээм деле жетпейт экен андайгачы. Өзү бала кезиңде эмнени кылсаң ошого эле көнүп калат экенсиң. Анын үстүнө баягы ырдабасаң деле мен эме мындай депрессияга түшкөн сыяктуу болуп ушундай болот экен да. Жан дүйнөңүз ырдагысы келет да. Өзү мен эс билгенден бери ырдайм. Кичинекейимде эле уктап атсам эле атам раматылык келип достору менен келип түнкү 2-3 эле тургузуп ырдачы деп ардап калчумун домбурамды. Достору менден бир кой балаң сонун ырдайт турбайбы? Бирөө менден бир тай деп ана деп калчумун. Ошондо мен ырдасам элдер акча берет экен да мен ушу менен ушундай окшойт жашоом депчи. Ошо менен эле жүрөм. Азыр ырчылык. Ооба. Анан жана машинамдан өзүңүз айтпадыңызбы, банкта сактаган акчам жок деп. 20 жылдай убакыттан бери чыгармачылыкта жүрөсүз. Чыгармачылыктан бир акча тапканга болбойт бекен? Анткени дагы бир нерсени эстедим. Таласта бир жолу сиз концерт берип атасыз да. 400 кишилик, 350 кишилик эле кичинекей зал болчу, Талас шаарындагы зал. Анан мынтип айттыңыз да. Могу жердеги 2 күндүк концерт, 2 күн корогон ушул концерттин акчасын мен Бишкектен 2 саатта 3 ырдап эле таба алам деп айттыңыз да. Анан жан дүйнөңүз көбүрөөк ошо эмоцияга, кол чабууга көбүрөөк жакын экенин байкадым да. Анан сиздин максатыңыз, баалуулугуңуз акча эмеспи? Мурун ушундай эле болчу, акча эмес эле болчу. Бирок акча да керек экен. Аны 40тан кийин түшүндүм. Аны түшүндүм. Неге? Ал мындай экен. Ал эми өзүң үчүн эмес экен. Артыңда бала чака, үй бүлө, улгайган ата эне. Ал кишилердин баарын караш үчүн, багыш үчүн, жакшы достойный жашоодо жашаш үчүн иштеш керек экен. Алардын баарын баягы камсыздаш керек экен. Ошон үчүн кээде чыгып ушул иштейт экенсиң. То жашоо жалганда эми эчтекени көрүң алып кетпегенден кийин болгону баягы жакшы жашагың келет экен. Баягы динде деле ошол айтып атпайбы, мусулман деген өмүр бою кедей болуп өт деп айтылган эмес деп атпайбы? Жакшы жашаш керек экен. Мисалы ошол эле баягы улуу баягы аалымдар, динге укмуш кызмат кылгандар ыйлайт экен. Така журтка туруп, мени Аллах таалам бай кылчы депчи. Мен аркылуу кедей жомарттарга, кембагалдарга жардам берчи. Берүүчү кол болоюнчу деп ыйлайт экен. Мен де туруп кээде
ушинтип сурап калам. Аллах таала мырзыкын кененче мен аркылуу тууган урукка алардан ашырып тиги ошондой колунда жокторго жардам бергенге аракет кылайын деп. Бирок ошентип айткан сайын ошондой болуп атат. Мен эми блогер эмесмин да. Бир жерге барып алып туруп жардам берген жердин баарын мына деп чыгарганчы. Блогерлердики да сонун. Алар баягы элге тарбия берип атат. Ушинтип эле депчи, алардыкы да сонун. Бирок эми мен блогер эмесмин да. Так баягы жок дегенде бир мисалы былтыркы концертте деле коердун астына ниет кылгам. Аллах таалам концерттерим жакшы өтсө, мындай иштер кылат элем деп чечим кылдым. Жыргап калдым. Быйыл да сонун пландар бар. Баягы элди чакырыш үчүн мисалы обязательно концерттин кандайдыр бөлүгү кайрымдуулукка жумшалат деп айткым келбейт да. Аны мен жумшасам өзүм билем да. Аны обязательно элге айтып эмес да. Элдин сезимине ойнобой эле дейсизби? Жок, андайды жакшы көрбөйм. Антип баягы ошентип привлекать этким келбейт адамдычы өзүм концерткечи. Анан билет таркатуу деген дагы эмелер жок, түшүнбөйм андайды. Алса ошол кассирден алса ошол болот да, ушундай. Элди кыйнап эчтеке кыла албайсың да. Анан азыр эми интернетти ачсаң деле баягы кыйналган элдер көп го. Жардам сураган эл көп го, мындай карап турсаң. Өтө албайсың. Кээде үйдө отуруп баягы келинчегиме айтып калам. Таап койчу бир эки чүй бүлө. Өзүң мындай изилдей береңчи депчи. Кээде алдап да коюп атпайбы? Жакында да көрүп атам бирдекелерди алдап чыгып элешип бирдекелер. Азыр адамдардыкы да кээде ушундай го, эмете албайсың, анан чыныгы муктаждарга жардам бергиң келет го. Анан кийин таап коет. Анан экөөбүз рахаттануу күн деп эсептейм ошол күндүчү. Машинага жүктөйбүз болушунча. Азык түлүк. Баарын жүктө азык түлүк, бир аз акчаны алып алып, болбосо үйдөгү кийимдерден алып, баягы бала чакасына, анын балдары канчада экенин карап. Кичирейип калат го, балдар бат өсөт го азыр. Кийимдер кичирейип, анан ошонун баарын топтоп, жууп, бүтүктөп, дайындап, рахаттанабыз бүгүн деп чыгабыз да, анан кыдырып барсаң шок болуп калат кээ бирлер. Кээ бирлер уялат, барып иштеп атсаң аз видеого тартат окшойт дегендер бар да. Анан шыр эле айтам, барам. Биз видео менен тартпайбыз, андай жок, просто келдик, көрүп келдик деп телефонун алып алабыз, чалып барып. Рахаттанып, баарын бүтүрүп туруп, анан экөөбүз Файзабы да бир жерине кирип алып, бир порцион тамак жеп алып, бала чака көрсөтүп, жоголуп алабыз. Мына ушундайлар да бар. Анан үйдө отуруп, Sony PlayStation ойноп, жыргап отурганга ыраазы болуп, мындай эме болбогула. Бул силердики жыргалы жашоо. Мындай да адамдар бар, жүргөндөр бар, üşүгөнү бар, мындай бар. Алба үйдөгү балаң деле башканы ойлойт. Дубайда жашагысы келет. Азыркылар кыйын. Египетке баргысы келет. Азыр жаштар укмуш. Анан ошол эле келинчегиңе да заодно көрсөтө келесиң. Сен жыргап атасың, мына бияк минтип атат. Күйөөсү таштап кеткендерди көрөсүң, мисалы толтура. Кыйналып багыштар. Анан ошондайларды көп көрүп каласың. Мисалы мен бир жумуш баштасам, сразу эле үйдө отуруп, или мисалы той топур учуру башталган учурда да айтам. Монча акча табабыз. Монча процент мондай кылалык обязательно. Деп ошондой кылган сайын өзүнөн өзү эле жумуштар жүрө берет экен. Бул эми баягы мен динге кирип, дин жактан сүйлөп аткан жокмун. Бул адамдык бир сапаттан дагы бир өзүнчө бир эме да, бул керемет нерсе экен да бул. Ошенткен сайын өзү болуп турат экен. Жашоонун өзүнүн эрежеси ушундай. Эрежеси ушундай экен да. Ушинтип калабыз көп. Анан ар биринде ушинтип турам. Мисалы мына азыр деле концерт коеюн деп атабыз. Мында да көп нерселерди кыялданып койдук. Бир жерлерге барабыз деп, ушундай кылабыз деп. Жардам кылам десеңиз бизге кайрыла бериңиз. Бизде моундай тизме бар.
аябай көп кайрылышат, баягы телеканал тартып Телеканал кетсе болгон, деп, тартып кетсе, баягы үй берип калып атышпайбы? ооба, Гиктен үй берип калып атышат же дагы башка ооба, белек деле кылып калып атат азыр бийлик, Анан ошондойлордун бирине илим каламбы деп үмүт кылгандар бар. Өлүм алдында жатам деген операция болсо эле адам болуп кетейин деп атам дегендер бар. Анан аларды да биз көрүп, сиз айткандай канча уксаң, канча көрсөң, анан кайнет кылат экенсиң да башка нерсегечи. Ой, ооба. алсаммын аман. Ошон үчүн ушундай нерселерди көрүп турат экен да. Мисалы ошол эле эркектерге жакшы возможностьтер берип койгондо дагы, мисалы адам каза болгондо көргө барабыз, барып топурак салабыз. Жерге барганда да келатканда мына жашоо бир тыйын эле болуп калат. Кандай деген инсандар, кандай деген мыкты адамдар өтүп кетет. Барат чүпүрөккө оролуп эле алып барып туруп. Евроремонт эмес, топуракка. Биякта мыкты ушунчалык пайдаган адам деле. Эч нерсесин алып кеткен эмес. Авторитет адамдар деле. Барат кичинекей эле бир кепиңге оролуп эле мындай эле просторный дагы эмес. Айлана турган жери жок. Жатып батса болду. Ошол жака чыгып келатканда бул жашоо бир тыйын эле болуп калат. Бирок инсансың да, унутчаксың. Унутуп каласың бир 1-2 саат өткөндөн кийин. Пенделик, унутуп каласың. Так чыгып келатканда бир тыйын болуп калат. Жана топуракты салып көмүп аткандачы. Еще качат тез-тезден Куран окуп туруп. Тез-тез берип туруп. Тиги Раматылык атам жаткан жери эле болсун. 2 жыл болайын деп калды өткөн. Баягы динде да айтылат. Өзүнүн баласы көргө бергени жакшы, өзүнүн баласы баягы жуунтканы жакшы депчи. Башкалар баягы мурун күйөө баласы же болбосо, күйөө баласы эмес жана бир тууганын баласы же болбосо кайнысы ушинтип киргизишкен да. Анан ошонун баарын угуп алгам го. Анан өзүм жуунтуп, өзүм жаткызып көргө бердим да. Көргө берип, ар жагына жаткызат. Киргизип туруп жаткызып. Бери чыгып, мынтип атам десеп көзүмө жаш алып чыгарып алды көтөрүпчү. Чык деп анан. Мындай карап туруп, биртке карап, мынтип карасам уже көмүлүп калыптыр үстү жолуп. Анан Куран окуп бас дейт, ушу кетебиз деп. Мен муну бардык жерден көрүп атабыз андайды. Ошон үчүн ошондойлорду дагы бизге возможность жакшы берген. Анан көчөдө да жүрүп калсаң, жума намазга барсаң, сурап турушат. Көчөдө да кетип баратсаң, баягы жолдордун ортолорунан сурап калышат. Ошондо айтып калам. Үй бүлөм менен кетип бараткандачы, менден башка элдин баары. Мен эле дейсиң ба кылдуу? Баары эле мен деп ойлонот. Үй бүлөмө гана айтканым да, баягы айтып калам. Бул деген Аллахтан бизге берген мүмкүнчүлүк, колдонуп калалы кел деп сразу чыга калып, айнекти ача калып, сен атайын барып кайрымдуулук кылбагандан кийин бул мүмкүнчүлүк да депчи. Ошо баягы кайрымдуулук өзү байлайдан сактайт деп жакшы айтылган да. Атаңыз жөнүндө айтып калбадыңызбы? Бир нерсе кыла албай калдым, кайсы бир сөздү айта албай калдым деген өкүнүч болдубу? Арман. Көп. Көп нерсени деле айта албай калат экенсиң. Баардык адамдар ушундай экен. Вроде айткандай болосуң баардыгын. Мен негизи атам менен эрке болуп чоңойдум, мен өзү кичүү баласымын да. Мен эчтекени жашырбай чоңойгом. Мен кичинекейимде бир кыз сүйүп калсам деле ооруп айта берчүмүн. Ата мен могонун кызын сүйүп калдым деп. Мен аябай мындай свободно өскөн балам. Ал деле көрүнүп турса керек, мен жүргөн турганымдан эле билинет да, мен свободно өскөмүн, аябай. Өзү бала ушунда өскөн баягы кичүү баламын да анткени. Улуу балдар мынтип өзү эле ата эне ушундай экен. Улуу балдарын ата эне болгондо мындай башка демонстрация болот экен да, улуу балдарчы мындай. Кичүү баласына келгенде уже даяр болот экен да бала тарбиялаган ата энечи. Ошол эң кичүүсү болгондон кийинби свободно өскөм. Мен кичинекейимде эле 1-классымда эле үйдө конокто турса, эми Султан тос сүйлөйт деп, мага ошондой эле тос сүйлөтчү да, мен ушундай сүйлөчү элем.
мындай тартынбайчы. Отуруп ой укмуш тастарды айтчумун да. Атамдар менен отуруп алчумун. Ошондон мен свободно өскөм. Ал менин өзүмөн эле билинип турат, эркек болуп өскөмүн. Көп урушкан эмес мени. Өзүмдүн эмеме коюп, каалоома коюп тарбиялаган да мени. Ошонан ойлоном да азыр. Ошончо кээ бир балдарды эми улууларыбыз биздин үйдө. Мен улуу эжекелерим, байкелерим мисалы кичине тартынчактыктарын байкалат да мындай биздин үйдө. А именно менден байкалбайт. Менде тартынуу деген жок. Любой менен сүйлөшүп кете берем. Оюмду кандай болсо ошондой айтып таштай берем. Ошентип өскөм. Анан атамдан эчтеке жашырган эмесмин. Баарын болгондой айтчумун. Сонун эле анан бирок өтүп кеткенден кийин баары бир өкүнүү боло берет экен. Минтип айтсам болмок экен, бул жакка алып барсам болмок экен. Бирок айттым эми. Ата деп көп айттым, 10 жыл 15 жылдан бери айттым. Ата мен сизди бияка алып барбаймбы? Аттарын айтпай эле коеюн эми. Тияка алып барып келбеймби деген сыяктуу нерсе айтсам, жок мен ошол эле. Мен ыраазымын сага, андай кереги жок. Андай көп жактырбаган, саякатты сүйбөгөн киши болчу да. Апаңыз айылда? Апам айылда. Агаңыз? Агаңыз Агам менен турат. Барып келдиңиз окшойт жакында эле. Ооба. Орозодо сөзсүз барам жыл сайын. Айтта барам. Барып айылга барып бир ооз ачтырып келмейбиз бар да. Антпесек болбойт да кыргызда. Кичинеден алган тарбияң ошол да. Анан атам башына барып Куран окуп келебиз. Атама Куран окуп турабыз. Башка эч нерсе кыла албайсың эми Курандан башка эмне. Балдарды кандай өстүрөсүз? Өзүңүзгө окшоп эркин өстүрөсүзбү? Ооба. Менин балдарым баары эркин. Менин балдарым баары эркин. Ойлорун эркин айта алат. Ал мен кичинекей балам, ал кичүүсү бар, азыр 1-класс окуйт, Мухаммед деген. Ал билбейт, ал менен ойлойт болуш керек, ал менин атам бар ушундай деп. Кээде интернеттен көрүп калып чоңоюп калыптыр да, атасы уруп атат, карасаңыз, апасы уруп атат. Сиз эмнеге антип билесиз деп калат, андай жок да. Мен бар эмес эми, ушундай болуп калат го арабызда, коомчулук болгондон ары эме салат экен. Мен свободно өстүргөнгө аракет кылам. Кенен ойлорун айттырганга. Урушуп кетебиз кээде кичинекей балам экөөбүз, анан экөөбүз урушабыз. Сеники да туура эмес дейм. Ата сиздики да туура эмес дейт. Экөөбүз сүйлөшүп чечишебиз, чоң кишилерди. Улуу мен да ушундай, улуу да өзүнүн ойлору болсо, жума сайын бир жолу отуруп, бар чай үстүндө жакшынакай маектешебиз. Кимге эмне керек, ким эмнесин чече албай атат, окуусунан эмне проблема болуп атат, эмне алыш керек, эми жаштар муну алат элем, тигини алат элем деп айрыкча кызым көп дайындап турат интернеттен. Үй бүлө кеңеш турбайбы? Ооба, мону алам дейт, жана мону алып бер дейт. Болду. Чечилди. Же болбосо кээде тыюулар да бар эми сен мунуң бар го. Бар болсо деле эми слишком баланы да баловать эткен болбойт. Жетиштүү го мунуң. Кое тур эми деп анда чечишебиз, мындай отуруп, баарын орду менен чечишип алып жашайбыз тынч. Балдарыңыз өспүрүмдөр эмеспи? Анан азыркы өспүрүмдөр менен тил табышуу, бир тарбиялоо, баягы биз алып калган жолго салуу кичине оорураак деп атышат да ата-энелер. Негизи оор. Туура айтасың, оор. Бирок сүйлөшсө болот. Сүйлөшсө болот. Жакшы отуруп, шашпай отуруп, анын кыялына кирип алып сүйлөшөсүң сонун элечи. Мен улуу балам өзү абдан билимдүү, билимге жакын бала. Бою сиз менен тең келип калыптыр. Бою менен да чоң, 1-2 сантиметр чоң. Анан абдан билимдүү. Сапатта окуган. Анан азыр Чыңгыз Айтматовду окуйт. Билим жагынан абдан баягы сыймыктанып айта алам.
жакшы окуйт абдан. Эми мен аны менин тарбиям мен ушинтип жакшы окусун деген жерим жок. Өзү ушундай бала болду. Зээндүү ушундай. Кызым да жакшы билимдүү. Анан үйдө бейбашым бар. Ошо жакшы окута албай атабыз азыр 1-класс окуйт. Мындай чарчап калып атат. 1 саат окусам мен устал дейт сразу. Чарчадым дейт, эрке аябай. Жалдырап окутабыз. Анан тээ улуу балам айтып калат, ноңуз милиция двоечник болот, атайм муну окутпайсыңарбы нормально. Эмне бул, эмне тарбия? Мага айтат даже балам. Урушсаңыз урушат, угат да. Бизди урушсаңыз эле го, бале дейт, урушпайсызбы дейт. Же уруша албайм жанагыны. Урушайын десем аты дагы Мухаммед. Болбойт урушканга. Дагы бир баягы лайфхак деп койсо болот сөздөр да окумуш болуп кетти азыр. Ким улдуу болуп атса ошо атын Мухаммед деп коем десе сөз сулуу берет экен да. Мен ошого толук ишенем. Анткени ошо бизде дагы ошо бир уул бир кыз болгондо айтышкан болчу манча врачтардан болду эми депчи. Анан ниет кылып койгом ошону. Отуруп келинчегим көтөрсө уулдуу болсом атын Мухаммед деп коем деп аябай ниет кылып ушинтип сурагангам да, абдан сурагам. Анан бир ай өтпөй эле боюмда бар экен дейт. Анан ага айттым, сен Мухаммед болот, эркек болот десем, кайдан билесиң, может кыз дейт. Ой, мен ушинтип сурагангам десем, койчу, калп айтпайсың да. Ой, мен айтып атпайм, мисалы ушундай десем, көрөбүз деп койгон. 4 айдан кийин баягы көрөтсүң, барып көрүп калдык. Барсак эркек экен, айттым Мухаммед. Анан 2 балама тең айтып койдум, мен бул иниңер болот, Мухаммед. Анан ичтен эле сылап Мухаммед деп 4 айында эле эркелетип баштадык аны курсактан. Ошо менен эрке. Көп убакыт күтүп калдыңыздарбы? 4-5 жылдай өтүп калдык да. Анан ошондон кийин так 13 7 ооба 6 жылдай. Келинчегиңиз азыркы былтырдан баштап окшойт. Мен байкашымча да, мүмкүн мен туура эмес айтып атырмын. Чыгармачылыгыңызга аралашып аткандай сезилип атат. Баягы концерттериңизде кошо иштеп атат, сахна аркасында иштеп атат, даярдыктарда иштеп атат да. Анан бул балдар чоңоюп калгандан кийинкисиби же? Ооба, бул балдардын чоңойгонуна байланыштуу. Анын үстүнө мурункудай мага да көп кээде мен деле баладай болуп баратам. Кээде жардамы керек болот. Баягы костюмдарды алып келип калат, анан эми көп деле аралаштырбаганга аракет кылам. Себеп мен өз жумушумду өзүм гана аткарганды жакшы көрөм. Өзүмдүн концертим, өзүмдүн жүргөн турам өзүмө тиешелүү. Ал киши болсо үйдө отуруш, анын милдети бала багыш, балдарга тарбия бериш. Анан кээде эми баягы бир туугандай болуп калат экен, жанына жүрө берсе канча жыл өтүп кетти, 15 жыл болду. Бул 15 жыл эле срок экен өзүнчө азыркы заманда. Ооба да. Азыр заманды билесиң, тез эле өзгөрүүлөр болуп, тем более биз сыяктууларда. Анан жакшы, эң негизи жакшы. Кээде эле көрүп калган окшойсуңар го, концерттерде келип калып, филармониядан амына. Ооба, кээде келип жардам берип калып, а так гастроль алыс жакта жүргөндө жанымда жүрбөйт, үйдө эле отурат. Себеби балдарды да караш керек. Анын үстүнө биз экөөбүздүн жашообуз жыргалды. Ал экөөбүздүкү жыргал. Ал кайнене менен жашабайт. Өзү менен өзү. Экөөбүз эле тынч эле жашаган адамдарбыз да. Балдарыбызды да бирок экөөбүз багып чоңойттук. Көп эч ким жардамы деле апасына же чоң апасына бирөөгө таштап кетүү деген жок да бизде. Биз өзүбүз карайбыз. Анан азыр чоңоюп калышты, анан таштап кетип деле бирок тек чоң балама ишене албай чалып тура берем. Тегин уруп койбосун депчи мен жокта. Өзүм билем да анткени өзүмөн. Адвокаты турбайсызбы? Ооба. Мен өзүмөн билем да анткени мен апам менен атам бир жак кеткенде эжелерим, байкелерим менен калып калсам тарбиялап койчу эле да, алар жокточу мени.
Ошондон өзүмөн билип эле айтам, эй, көрөсүңөр тийсеңер деп анан видео менен чалып карап туруп. Ошон үчүн көп деле аралашпайт кенчи болгон ошол жардам бергиси келип турат да, кичине аралашып жардам бергиси келип. Антпесе дагы биз дагы кичине внимание жакшы көргөн калкпыз да. Сен неге мага мынтпей койдуң деп жагабыз да биз дагы. Анысы да бар да. Былтыр сахнадан оверсайз кийген жокмун деп атпадыңыз беле? Көнбөйт окшойсуз ал Жок, стилге. мен өзү негизи эле мода куулаганды сүйбөйм. Трендтерди куулаганды сүйбөйм. Мен ошого наоборот чыкканды жакшы көрөм да. Ар дайым ошондоймун. Меники эмес да андай нерсе. Азыр ошо оверсайз мода го, баары эле кийишип калды. Жарышса да кийет, жарышпаса да кийет. Мен такыр андайга жокмун. Мода кубалай албайм, трендтерди кубалай албайм. Мен өзүм дүйнөм бар өзү кызыктай болгон. Ошо мен жүрө берем. Эч кимди киргизбейсизби ал жака? Эч кимди киргизбейм. Тынч эле өзүм дүйнөм менен жүрө берем. Бир ырыңыз жөнүндө айтканыңыз бар го. Тарыхын эч кимге айтпайм деп ырдап кое бересиз го. Ооба. Ошол сыяктуу да, ошол дүйнөңүздөгү бир бөлүк да. Ооба да. Ооба. Жаңы ырларыңыз азыраак болуп аткандай, бул сиз өзүңүздүн үстүңүздөн баягы катаалмын деп атпайсызбы, критика кылам деп атпайсызбы, ошондон уламбы? Ооба, мен жаңы ырларды кээде эле чыгарып калып атпаймынбы? Мисалы, аз эле чыгып атат анан. Бирок көп эле ырлар жазып калам, анан жазып туруп удалить этип таанчылар көп болот. Билбейм негедир мындай бир купулма толбогон. Анын үстүнө жаңы ырлардын үстүнөн иштей турган учур да келди бирок азырчы. Азыр келгендей сезилип жүрөт. Отуруп алып иштейбиз буюрса. Концерттерди коюп алалык. Анан да жакшы идеялар бар, башка ойлор бар. Быйыл өзү жаңы жазганга да убакыт болгон жок менде. Концерт Койдум, концерт бүтөрү менен жана Москванын ызчусу менен болуп калдым. Андан кийин киного тартылып кеттим. Анан кайра концерт болуп калды. Ошентип эле убакыт болбой атат. Кээде мага мынтип калышат. Чыгармачылыктан башка эмне менен алектенесиң депчи. Убакыт жок чыгармачылыктан башка нерсе менен алектенгенге менде. Убакыт чындыгында да жок. Ошол өзү жетип атат мачы. Мен өзүм анткени көп эс алганды жакшы көргөн кишимин да. Анан ошол чыгармачылыкка эле араңтып алам убакыт. Бирок сиз эс алуу дегенде баягы элге окшоп, атаңызга окшоп саякаттабай эле тиги Сусамырга барып, бетиңизди муздак сууга жууп, рахаттанып, барчаларды карап, Меники ошол эле бир бози сойзге кетип калып, жайлуу майлуу кетип калам. Ушинтип эс алам да. Саякаттап деле эс албайм кыйратып. Жада калсам жай айында, жазында, погода жакшы кездердин баарында Ошко машина менен кетем. Ошко тойго, концерттерге кетсем машина менен кетип калам. Бир күн эрте кетип каласызбы? Ооба, бир күн эрте кетип калам. Андан кийин айта беришет, сен самолет менен барсаң 2 эсе арзан түшүп атпайбы сага? Машина менен барсаң 2 эсе действительно ошондой. Мен деген чычкан ичинде бир күн калып кетем. Анан баратыпчы. Же болбосо дагы бир Кара Көл жактарда калып кетем, көрүп, жыргап ушактарды. Ошентип отуруп барам. Жол жөнөкөй тамак аш жеп барасың. Еще жалгыз барбайсың, бирөө менен барасың. Бензин куйдуң. Ушинтип барасың эми 13 саат, 14 саат, же болбосо 1 суткалап барам кээде бир жерде калып кетип. Самолет менен барсаң 40 мүнөттө эле барасың, эч кандай расход жок. Кыйраганчы. Анан айтып калам ошентип жүргөн жагат. Аябай жолдочу. Чыкпай калган ырларды дедиңизби? Мен сиздин бир канча чыкпай калган ырыңызды билет экенмин да, азыр эстеп кеттим. Балапаным деген ырыңыз бар эле. Бар болчу, анда. Билесизби сөздөрүн? Унутуп калдым сөздөрүн деле. Күлүп күндө. Балапаным күлүп күндө Жарык берчи үмүтүмө, ошондой бар болчу. Жашоомду да алмашайынчы сенин күлкүңө мен билет экенмин. Ооба. Аны деле жазган да жокпуздан. Жада калсам мындай эле живой гитара менен ырдап калчумун. Ошо менен калып кетти да.
Бирок азыр дагы бир 2-3 ушундай ырлар бар, жакшы. Мындай өзүм отуруп үйдө ырдап калганчы. Буюрса бир Чыгарыңыз. аракет кылабыз. Мен тиги ошо былтыркы концерттерден кийин дагы аябай көп өкүндүм. Эмнеге могул ырларым ырдабай калган депчи, көп ырларым ырдалбай калыптыр. Ошо быйыл ошолорду да кошуп атабыз, аралаштырып ырдайлы деп. Бирок аябай мындай көп талдоодон өткөрөсүз, кээ бир ырларыңыз өзүңүзгө жакпай турбайбы? Жакпай да коет кедей, анан койчу ушундарды ойлойм, монардайнчы. Эмнеге жеңил желпи деп ойлойсузбу? Жеңил желпи деп да ойлобойм. Бирок бар арасында бир сөздөрүнүн мааниси жогорулар бар, кээде туруп эмнеге ырдадым ушуну деп калам. Ушу айтып атпаймынбы, мурун ойлонбой нерселерди көп кылчумун депчи. Аз болсо кечке эле маани берип бирдекелерге ушинтип калат экенсиң. Жана кино жөнүндө айтып калбадыңызбы? Анан трейлер чыкканда элдин баары булардын аялы кызганбайбы, күйөөсү кызганбайбы деп жазып атышты да. Сиздердин үй бүлөдө кандай кабыл алынды? Ошол мен үй бүлөм баягы 15 жылдан бери үйлөнгөнүмө көп деле болбойт го. Ентишиптир, антиентишиптир деп. Ошонун баардыгы ошол мен үйдөгү бир күчтүү айым бар да. Мени баардык нерсемди туура кабыл алган. Үйдүн ичинде калат. Үйдүн ичинде калат. Ато ал дагы мындай башка айымдардай болуп жүргөндө мени кыргыз эли толтура эле жаман көрүп калмак. Мен жаман кылыктардын баарын жутуп койгон бир киши бар да. Сыртка чыгарбай менден өзүнө алып алганчы. Эл билбей калганчы. Ато мен деле толтура жаман көрмөк. Артисттер ушундай деген сөздөр бар го бизде. Артисттердин баары буларың туруксуз деп. Ошо чыдаган үйдө мыкты киши бар. Ошондон улам ушинтип жүрөм да мен. Ошону айткым келет да. Кызгандыбы? Ал киши мен билбейм анын кызганганын, кызганбаганын. Билбейм. Бирок кызганбайт деп ойлойм. Себеп дегенде ал сен деген чыгармачыл адамсың да дейт. Сен баардыгын кылышың керек, баарынан даяр болуп чыгармачылыкка тийиштүү нерсең бар. Мына сен свободный адамсың дейт. Сен деген свободный өзүңдү алып жүрө бер. Сен клеткага камай турган болсоң, сенин эчтеке чыкпайт. Элдиксиң, свободно жүрө бер. Болгону үй бүлөң бар экен, мен бар экен унутпа. Так болду депчи. Кызгануу андай жок. Анткени ал өзүнө ишенет. Мен аны канчалык жакшы көрөрүмдү, сыйларымды ал билет. Сизге ишенет. Ооба, мага ишенет, өзүнө да ишенет. Ал өзүнө ишенбеген адамдар кызганат. Эми дагы каяка кетип калат дегенсип. А өзүнө ишенген адам кызганбайт. Өзүңүздүн үстүңүздөн көп критика кылган адам катары ролуңуз өзүңүзгө жактыбы? Аткарганыңыз, жасаган ишиңиз. Эми ал мен эмес. Ал мен эмес. Ал такыр башка адам. Өзү мына кино жаатында роль жаратууда бул башка тема. Сен ал кезде уже мен аякта аманат деген адаммын. Мен аякта султан эмесмин. Мен аякта ырчы эмесмин. Мен аманат деген башка эле бир каарманмын. Дагы баса белгилеп айтып кетчү нерселер бар бул жерде. Баягы кино, негизи бул кинону буюрса 2 апрелде кинотеатрлардан чыгат, жалпы бар Кыргызстандан. Анан Салкар Продакшн студиясы тарткан. Эрмек деген таланттуу жаңы чыгып келаткан жаш режиссер бала. Казыбеков. Анан
кинода да баягы көп актерлор ойноду, менден башка профессионал актерлор көп биякта. Анан ошо Алтынай Мухаммед кызы мыкты актриса. Баягы баардык нерседе партнерың жакшы болсо өнүгөт го, жашоо. Ошол эле үй бүлөңдө деле баягы партнер деп айтканга болбойт эми баягы. Эми туура эле ооба. Ооба мындай. Шеригиңиз. Ооба шеригиң. Мисалы ошол эле бизнесте деле ушундай болуп мыкты актриса. Баягы подачаны туура берет. Ошону карап өсөсүң деп айтса болот деп айта алам да. Илип кетет да. Кирип кетет. Сени дагы ошол жака жетелейт, сен чогуу кинодочу. Ошентип отуруп жакшы бир образ, эпизоддор пайда болот экен да. Мен ошону сездим. Анан ал актриса болбой, жакшы актриса болбой, сен өзүң актер эмессиң, мисалы. Анан чогуу ойносоң окшошпой калчу да. Анткени андай да учурду байкадык да биз. Мындай бир мен өзүм көп байкадым да. Мурун бир жолда бир киного ойнолу деп барып көргөм да, мына чакырган айтпай эле коеюн. Анан жанында ойной турган кызды көрүп мен ойной албай койгом да. Анткени ал да өзүнчө тартынып бирдеке боло берет экен. А тартынчак менен кино чыкпайт да. Анан ушул киного тартылганда көп нерсени сездим. Бир өзүнчө бир орусча айтканда ушунча бир кайфты сездим да кинодогу. Ролдо, образдычы. Өзүңдү өзүң алып таштап туруп, совсем башка адамды ойногон жыргалтырбай мен. Если түшүнө билсең, жыргал экен. Анткени ал баары мен эмесмин да дегенге мындай актанганга нормальный да. Мен эмесмин да, ал башка бирөө да. Анан ошентип ойнойт экенсиң да. Анан баягы комментарийлерден да көп окуп аттык ошол. Баягы мунун жолдошу, мунун келинчеги дегендерчи камчылайт деп бул чыгармачыл адамдар да. Үй бүлөсү, сонун үй бүлө. Мен жакшы тааныйм үй бүлөсүн. Бизди да жакшы тааныйт. Сонун кино жаралды да. Мындан ары дагы көп кыялдар бар. Киного ойнойн деген. Анткени чыгармачыл адам болгондон кийин, ушул нерсени аркалагандан кийин кинону дагы өнүктүргүм келет. Кинолорго да көп ойногум келет. Бул башталыш эле буюрса. Али көп кинолордо ойнойбуз. Күтөлү эле анда. Ооба. Башка кырыңыздан көрөлү. Көргөнбүз деңизчи буга чейин. Достордо жакшы ачып бергенсиз. Азыркыга чейин эсте. Сонун болгон. Ооба, бир эми ал достордон да көрүп алып аябай критикалайм өзүмдү депчи. Бала кезде кино дейм. Неге? Сонун го? Билбейм, көп эмете бербейм. Анан эми мында бир көрөрүңүздөр бар. Ушунда бир көрүшүңөр керек. Буюрса, ошо бардык мени көрүп аткан көрүүчүлөргө ошо кинону да айта кетейин. 2-апрелден баштап кинотеатрдын баарынан көрсөңүздөр болот. Апрель сиздин айыңыз болот экен да? Апрели буюрса кино, 6-7 апрель концерт филармонияда. Ошто болот. 18-19, 20-сы Манас шаарында болот. Ошо апрелде буюрса бир ай иштейбиз, жүгүрүп. Буюрса. Мен бул интервьюга даярданып атсам, бир кесиптешим айтып калды да, Султан Садыралиевге эмнеге хейт жок депчи. Анан билбейм, өзүнөн сурап көрөйүнчү дедим. Неге хейт жок? Хейт жок, анткени ошо жана айткандай үй бүлөнүн ичинен чыкпай калат көп хейттер биринчиден. Анткени үйдө акылдуу айым бар. Ошол чыгарбайт эч жака. Жаманды жашырат, жакшыны ашырат. Андан тышкары өзүм дагы кантип айтсам экен, аракет кылам эми тынч жашаганга. Себеп эмне кереги бар? Бирдемсе кылып бирөөдөн акылдуу болуп кете албайм. Бирөөгө акыл үйрөтө албайм. Өзүмө өзүм акылым араң жетип атат. Анан душман издебейм көчөдөн. Кээде болот эми баягы айтпай эле коеюн, кээде интернеттен көрүп калам. Мен деле кээделер бирдеке деп сүйлөп коет мен жөнүндөчү. Анан мен жооп бербей коем, ошо менен ал болбой калат да.
тынчып калат. тынчып калат. Себеби эмне кереги бар анын? Мен бирөө менен урушуп же бирөө менен отношениямды мындай отношениямды выяснять этким келсе, мисалы, мен барып эле сүйлөшүп алам. Бетме бет, Интернет менен айтышып. Мага эмне кереги бар анын? Аябай консервативдүү адамсыз. Чын да. Кээде болот андай толтура, мисалы, иногда хейт жок эмес, мага да комментарийине жазып калат бирөөлөр. Недавно бир ошо ыр чыкканда бир чыгармачылыкта жүргөн эле, динде жүргөн эле бир аябай динде берилип кеткен фанат бир мурун чыгармачылыкта жүргөн эле адамдар бар. Окудум. Жазып коюптур бирдеке. Жооп бербей койдум, ошону калып кетти. Ырдаган динге туура келбейт деп жаздым. Өзүм эле кесиптешим болбосочу, анан жооп берген жок. Мен жооп берсем, тиги бул жооп берди, анан кетмек да. Айтыш болуп кетмек. Айтыш болуп кетмек. Мен андай да мындай эле сүйлөшүп алам жолуккан жерден. Жолукканда эле сүйлөшүп алабыз. Керек нерсе. Эркекче элечи. Анан интернетте айтышып эмне кереги бар? Макул. Ошол комментарийлердин арасында баары бир ооздон нан бериш керек дешет экен. Ооба, эми аны бир 2 жыл болду го, ушинтип көп айтышат. Акыркы жылдары сизге эч ага эле нан берип койдук биз деп эле калышат. Анан эми ким наам алгысы келбесин, баары эле алгысы келет. Бирок өзүнүн орду менен болот деп ойлойм. Өзүнүн орду, өзүнүн убагы келгенде болгон нерсе жакшы. Өзүнүн убагында нерсени, негизи любой нерсенин өзүнүн убагы келгенде жакшы. Ал үчүн мындай чуркаш керек турбайбы? Жамгыр деле азыр жаап туруп, көк чыгып кетип турупчу. Бир айдан кийин күн ысып кетсе, бул начар нерсе уже. Күйүп кетет жер. Жаздын жаздай болбой калат да, анан күздей болбой калат. Ошон үчүн өзүнүн убагы менен болсо, буюрса жакшы болот. Анткени биз кылбаган нерселер абдан көп али. Кээде бир улуу баягы эмелерден көрүп калгам. Бактияр Токторов байкебиздин алганын жагат да, абдан тарыхы жагат. Эл эле берип койду да, айта берип алып берди элчи. Анан мен ала турган болсом, бир көп жыл мурун эле алып коймокмун, 5-6 жыл мурун эле. Болду возможностторчу. Агитацияга чыгып ырдап койсом деле алмакмын деген сыяктуу нерселер көп да. Ана көрө ал кезде магалардын акчасы керек болду да. Же бекер иштешиң керек заслуга алыш үчүн. Же акчага иштейсиң, заслугасы жок. Мага акча керек, эмне кылам? Заслуганы алып эмне? Продукт болмок беле мага үй көрүп. Өзүм 3 балам менен жашап атсам, же байдын баласы болбосоң, же аферист болбосоң, акча алып ар жерден бирөөдөн бирөөгө кыркып кеткен. Азыр ошолордун күнү болуп атпайбы? Ошону мен тамашалап калам. Азыр мыкты жашаш үчүн же байдын баласы болушуң керек, же аферист болушуң керек деп калган балдар күлөт. А так калган нерсенин баарына эч кимге бирөө митип кол такап, бул байкуш болуп жашайт экен деген нерсе ал болбойт. Анткени мүмкүн эмес. Мындай бирөөдү алдабасаң, же болбосо байдын баласы болбосоң, мүмкүн эмес сразу монтуп кетиш. Өзү баары да акырындан болот, сабыр менен. Бактияр Байкен айтып атпаймынбы, ошо Бактияр Байкендин алганын жагат да. Эл алып берип койду. Канча жылдан бери кийин элдин эң акырында алды да, өзүнүн баягы ошо улуулардын арасында эң акыркы алган кишилердин бири деп эсептейм. Болбосо алардын баарына жазып берген. Баарына жазып берген, болбосо азыркыга чейин хитторлор, азыркыга чейин биз менен тең тайлашып тойлордо жүрөт. Биз менен тең тайлашып концерттерин коюп атат. Живой ырдаган жагынан эми маселе жок ал кишиге. Достойный. Ошентип жугумдуу болсо алган. Анан алгандан ошондой хейттер чыгып турса боло эле. Буга эмне берип койду, жашабай атып деп. Кайсы эмгек үчүн деп жүрсө, Кайсы эмгек үчүн берип атат депчи. Анан көрүп калам эми, менден жаштар, көптөрүн заслуженныйлар көп. Достор бар, толтура. Ошо достойный болгон үчүн беришти деп ойлойм. Биз да бир күнү жакшы нерселерди кылып, элдин баягы сүймөнчүлүгүнө ээ болуп,
атсак берилип калар. А так аны барып алганга, эшик такылдатганга желание жок. Кыйналам анан. ооба аш кыла албай Ооба. Бактияр байке экөөңүздөрдүн окшоштугуңуздарды бир жерден байкадым. Бир жолу биз концерт өткөрдүк да. Бизге ыңгайлуу болгону, баягы көрүүчүлөр түшүнбөй калбасын, фонограмма болгону оң болчу да. Анткени наложение кылып, үстүнө бастырып эле оригинал ырын жакшынакай кылып кетирип коймокпуз. Жаздырууда маселе жаралбасын деп жеңилирээк жолун тандадык. Негизи жаздырууда ошол фонограмма жакшы. Анан Султан байке келди. Жок, мен живой ырдайм деди. Сиздин капризиңизге, сиздин эркелигиңизге айтып атпаймынбы, көнүп атабыз деп. Ал жерден да мейли дедик да. Ушундур ырдаганбыз. Мен жаңы жылдык эме болчу Сиз мен жок, мен жанды Бактияр байке ырдайм. да келди. Көргөм ооба. Анан Бактияр байке да ошенткен да. Кээдечи могу нерсе бар да, записьте студияга барып запись кылып коесуңар да, MP3 чыгарып. Ошондо эч ким жок тем. Эл жок. Студияда отурган бирөө бар, запись баскан, сен бар, болду. Анан экөөң ырдайсың да. Эч кандай көрүүчү жок да, мындай жакшы ырдалынбайт да. Анан кийин уксаң фонограмманы ушунчалык жагымсыз болуп, мындай душа жоктой болуп, анан ошону чыгып туруп кайра живой ырдасаң совсем башкача звучать этет жанагырчы. Анткени эл бар. Элге чыкканда бир өзүнчө бир Жана сиз айткандай кайф. Кайф аласың да, эл менен ырдаган сону да. Анан элге чыкканда фонограмманы ырдап алсаң, ошонун тегерегинен чыга албайсың да, фонограмманын тегереги бүттү, камалдың да. Эми ошо апрелде боло турган жандуу концертиңиз жөнүндө көрүүчүлөргө бул камерага карап кайрылып коюңуз. Эми көрүүчүлөргө биринчиден кыргыз элине, ошо көрөрмандарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Азыркы күндө да уже барам дегендер көбөйүп, билеттер азайып, ушундай болуп калды. Бул нерсе мага мындан дагы эме берип атат азыр, жоопкерчилик. Уже элдин баары билет алып коюп атат, мен даярданышым керек деп мен жүрөм. Буюрса биз дагы акырынан даярданып баштадык азыр. Али ровно 1 ай бар. Кудай буюрса 1 айдан кийин жолугабыз, сүйлөшөбүз, сырдашабыз, ушинтип ырдайбыз буюрса. Күтөм барыңыздарды 6-7 апрелде филармониядан. Сизге чоң рахмат, келгениңиз үчүн рахмат. Көрүүчүлөргө ачык, сонун кылып айтып бердиңиз деп ишенем. Аны көрүүчүлөр өздөрү бааласа керек. Мен менен жашташтарга, биздин курактагыларга жакшы бир эмоцияга бай, баалык тартуулганыңыз үчүн рахмат. Рахмат, чакырганыңарга да рахмат, колдооңоруңарга рахмат. Негизи эле ушун колдоп турасыңар бардык тараптан, бардык ошо бүгүнкү серептерге дагы ушинтип баягы күндөрдө колдоп ушу эме концерт берип атат деп чыгарып атсаңар да сүйүнүп ыраазымын. Бар болгула, ишиңерге ийгилик. Рахмат. Биз сиздер менен коштошобуз, аманчылыкта көрүшөлү.